Jarың аңармалып, дидарың азарланып, Қанып ырырдадым, қарап, қарабай қайрадан сені заман. Күттім, 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 күттім. Бұлбұлым, бұлбұлым, ай, бұлбұлым, қамқор құрмай. Ең башкы кыялым бул ошо адам болуп бейишке кирсем экен деген кыялым бар. Медиа Орду YouTube каналынын жалпы катталуучуларына салам айтабыз. Сиздер менен экран аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн дагы бир жаңы таланттарды тааныштыруу алдында турабыз. Бирок буга чейин бул таланттарды көргөн билгендер дагы болсо керек, анткени биздин YouTube каналга бул таланттар чыккан. Ошентсе дагы биз бүгүн чакырып алдык. Колдоп, коштоп жана суранып жазган биздин көрүүчүлөр аябай көп. Ошондуктан алыстан ат артып, жол карытып, алыскы аксы жергесинен бизге келип калды. Нурболот, Амантур, куш келипсиңер. Рахмат чоң. Шаарга качан келдиңер? Шаарга келгенибизге 1-2 күн болуп калды. Ошо жумуштарга байланыштуу шаарга келгенбиз, досум экөөбүз. Ошо журналисттер чакырып, ошого келгенбиз, интервьюлар бар эле. Ошо мурун баяда Медиа Орду каналына YouTubeга тартылганбыз, маек куруп. Ошо күйөрмандар дагы ошо сурангандан ошо Бишкекке атайын келгенбиз Аксыдан. Бул жаш таланттарды тааныган, тааныбагандар бар. Ошентсе дагы азын-оолак өзүң жөнүндө кеп болсун, Канча жаштасың, кайсы жердин кулуну болосуң дегендей. Биз өзү Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Кой Таш айылынын тургуну болобуз. Азыркы учурда Кабай Керимбеков номер 13 мектебинин окуучусубуз. Өзүм Бакытбеков Амантур. Азыркы учурда 15 жаштамын. Мен деле ошо досум айтмакчы, Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Кой Таш айылынын тургуну болом. Атым Нурболот. Атайын алыскы аксы жергесинен келип отурасыңар, анан силердин атайын алып келген ырларыңар бар болуш керек. Биздин көрүүчүлөр буга чейин суранып кеткендей эле, дагы ошол ырлардын катарын толуктап, азыр бизге жагымдуу чыгармаларды аткарып бергиле. Кайсын ырдап бересиңер? Ошо азыркы учурдагы интернет тармагында жакшы мындай просмотр алып аткан Бекборбиев байкебиздин Таза сорбу деген ырын ырдап бермекчибиз. Кеттик. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Достор, буга чейин Амантурдун ырларын жалаң гана гитаранын коштоосу менен угуп жүргөнбүз. Бүгүн анын ырларын аккордеон менен коштоп берүү үчүн Аксынын уулу Авлетимдин кулуну Тынчтыкбек уулу Шумкарды чакырып алдык. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы?
сонун, азаматсыңар, талантыңар ташкындай берсин. Бириңер гитараны колго алып чертип, бириңер булбулдай болгон үнүңөр менен ырдап берип атасыңар. Анан бул үн негизи баягы үйдө сенден башка дагы ырдагандар барбы? Балким атаң, апаң? Жок, атам, апам ырдайт, бирок ошо апам мындай тайтам ырдачу да, Назаркул деген тайтам. Ал тайтам ошо чоң эме болгон, комуз чертип, мындай чоң ырчы болгон да. Анын баласы азыркы учурда Кайрат деген бир тайкем бар. Ошо айыл жергесинде колонка коюп, элдердин кызматын аткарып жүрөт. Ошолордон болгонго дейм ырчылык келген. Канча убакыттан бери ырдайсың? Канча жашыңан бери? Кичине мен 6 жашыман бери ырдайм. Блогко чейинки чыккан видеолоруң барбы же быйыл эле тарай баштады? Жок, ал убакта бирок ырдачумун, бирок мындай анда кызыкпачумун да, ырлар кандай деле мындай маани бербегем да. Анан ошо жакын арада эле ырдап, ошо таза сордун ырдап киргизгенден кийин эле кичине кызыгуу келип, ырдаса болот турбайбы деген ойлор келип, ошодон кийин ырчылыкка эме кылып баштадык, кызыгып баштадык. Анан ушул интернет тармагынан көрүп калдык да, эң биринчи элечи бул нерсеге чыгуусуна досуң, жаныңдагы Нурболот себепкер болду окшойт. Себеби ушул досуңдун баракчасынан көрүп калдым. Бул видеолорду жүктөө идеясы кайсы жактан келди? Ошо кызыкчылык болуп, биз деле ырдап чыгып, анан башында бири жашынам деген музыканы ырдаганбыз. Ал кичине эле просмотр алгандан кийин чыгардык, кыйынчылыктар болду. Анан Инстаграмда кетпей, анан Бекборбиев байкебиздин тазасы деген музыкасын көрүп калып, бул жака досума сунуштадым, ырдап көрчү деп. Мен деле ошо ырдап азыр ушул жерде отурабыз. Жакшы, 1-2 жолу жүктөгөндөн кийин жакшы көрүүчү топтой албай калса, шагың сынган болуш керек. Ортосунда токтотобуз деген ой болуп, болбойт окшойт деп, анан случайно эле тартылып чыгып калган видео да, алдачы. Көпчүлүктүн баягы жүрөгүнө жакын болуп, анан баары бирдей 5 кол тең эмес деп коет го. Жакшы жаман комментарийлер жазылат. Ошол нерселерге кандай карайсыңар? Кандай комментарийлер көп жазылат? Ошо комментарийлер ар түрдүү жазылат. Негатив жазгандар болот, жакшы жазгандар болот. Молодец, үнүңө береке деп. Ошо хейт жазгандардын баардыгы ошо таза сору дегенден мен интернеттен гитара менен ойногон адамды таппай, анан сулук менен эле бунун үнүнө карап черткем. Анан баардыгы эле гитара ойноп албайт экен, андай мындай дегенде эле шагым сынып, чертпейт окшойм деп. Айтсам бул досум поддержка берип, бизге боло берет, андай мындай деп. Сен өзүң ырдайсыңбы гитара эле? Жок, ырдабайм. Кызыкпайм мен. Кызыкчылык үчүн гитара үйрөнөм. Жакында аккордеон да үйрөнөм го. Мындан башка дагы кайсы аспаптарга кызыгасың? Ошо аккордеон менен гитара эле, калганы пианино, калганы анча деле эмес. Анан баягы азыркы учурда силер көбүнчө убактыңардын көбүн эле ушул видео жүктөөгө арнап аткандай сезилет да магачы. Улам байма-бай чыгарып атасыңар, ал нерсе да жакшы, бирок баягы мектепте кандай окуйсуңар, жетишип атасыңарбы? Мектепте жакшы эле окуйм. Мектепте 5-кө же 4-кө ачык эле айтыр. 2 өтөн 3 жок да, 4-5. Азаматсың сенчи, Нурболот? Кудайга шүгүр. Нурболотто иш бар окшойт. Орточо эле. Сонун, азыр бизге көп узабай эле кайра арт артынан чыгармалар болсун, кайсы ырды ырдап бересиң? Рыспай Абдыкадыровдун Сагыным туулган жер сен деген ырды. Анда эмесе кеттик, Bayım tartıp alımızdan Unutup der seni Sararıp oluvansızdan Sağındım tuğan der seni Sararıp oluvansızdan Sağındım tuğan der seni Anadın toğusu hazır mı? Kalkında burcu dertini Kalbaygan sarı kalanda Karlı ağaç
Азаматсыңар, сонун музыкалык аткаруу болду. Анан ушул ырларды, баягы илгерки ырларды, азыркы ырларды экөөнү тең эле алып жүрөт экенсиңер ырдап. Кайсы ырлар жагат негизи? Кандай жанрдагы? Билбейм, ошо бизге мындай өтө маңыздуу ырлар жагат. Ошо ырларын карайбыз да, кайсы ырлар интернет тармагында жакшы кетип атса ошолорду карап, ошо элдер кандай ырларды жазса биз деле ошондой ырларды ырдайбыз. Ошол контентти тартып атканда көбүнчө хит болуп аткан ырларга басым жасайт окшойсуңар, Ооба, ошо хит болуп аткан ырлардан карап ошолордон ырдайбыз. Азыр бизге бир хит болуп аткан чыгарма болсун, Ошо макул, анда Кеңеш тоонун Ак жамгыр деген ырын ырдап берип коюңузчу. Бурулуп кеткенинде махабаттан, улугуп кусалыгың иште жаткан, жүзүмө изиң салып ачуу жаштар, булуттун жашы менен журулушкан. Себеле ак жамгыр токтобо, сезимдин жалыны жоктобо, себеле ак жамгыр токтобочу. Жай берчи ак жамгыр токтобо, жаратпа алысты ортого, жай берчи ак жамгыр токтобочу. Төгөнү курса дагы кыялдарым, түнөрүм мен өзүңдү кыя албадым, түбөлүп бир өзүңдү сүйүп алып, түгөн күзүм үмүтүңдү тыя албадым. Себеле ак жамгыр токтобо, сезимдин жалынын жоктобо, себеле ак жамгыр токтобочу. Жай берчи ак жамгыр токтобо, жаратпа алысты ортого, жай берчи ак жамгыр токтобочу. Амантур, негизи биз ар бир эле адамдын кыялы болот. Мен мисалы кичинекей кезимде ушундай кыялдарым аябай көп эле. Жаштардын кыялынын түбү чексиз деп коет. Сенин кандай кыялдарың бар? Ошо мен деле кыялданам. Ошо кыялдан сабактарды бешке окуп, жакшы экзамендерден жакшы өтүп, жакшы аттестаттарды алып, ошо чоң сахналарга барып ырдап, ата эне максатын актаган кыялдарым бар. Ошо эң башкы кыялым бул ошо адам болуп бейишке кирсем экен деген кыялым бар. Ооба, эң сонун кыял экен. Анан ошол сахна ырчыларынан кимдер жагат? Сахна ырчыларынан бар эле жагат, эми аларды бул жакшы ырдайт, бул жаман ырдайт деп бөлбөйм. Атайын кумир туткан адамың барбы? Ушундай болсом, ушундай ырчы болсом деген. Мирбек Атайбеков ошол ырчы жагат. Келечекте буюрса кайсы окуу жайга тапшырасың? Ушул багытта эле кетесиң? Азыркы учурда мен баягыда оюмду өзгөрткөм. 11ге чейин окуп, анткени 9 бүт чыккан кийин училищага окуйт экенсиң да. Училищада 4 жыл убакыт коротуп, анан дагы кайта высшыга окуш үчүн дагы убакыт кетет экен. Анан көрө 11ге чейин окуп, окуунун бүтүп, анан Бөбүсара Бешеналиева атындагы музыкальный университетке кирем. Буюрса тилегиңе жет, ырчы болот экенсиң да, Кудай кааласа эл артисти деген наамдарды алган күчтүү ырчы болушуңа тилектешпиз. Азыр дагы силерден ыр болсун, Кайсы ырды ырдап бересиңер? Элмирбек Иманалиев агабыздын Жалгыздык деген. Жамалы менен бербеди, жабыркап жүрөм.
Gayrı boş yanım sen gittin. Sen gittin. Karab karab ay kayradan seni samam. Güttüm 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 güttüm. İyi böyle. Yalvarıp yalvarıptan bacam Bülbül bülbül konalmay, köngülüm sizday dolalmay. Serpilip yürek kıynaldı, sendeyler sendey bolalmay. Karab karab ay kayradan seni samam. Güttüm 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 güttüm. Calım calımlıktan kacal güttüm Calım calımlıktan tacap Амантур, буга чейинки берген маектериң дагы биздин көрүүчүлөр көргөн болуш керек. Ошентсе дагы билген билбегендерге кошумчаладык. Анан көбүнчө ошол ырдат кыла деген сунуштар көп түштү да. Азыр ошон үчүн силерди ырдаталы. Бүгүн ушундай бир жакшы аба ырайында, жаз дагы келип калды. Ушундай бир түндүн оюнда сонун чыгармаларды аткарып бергиле. Макул, чоң рахмат. Ошо азыр Булбулум деген ырыбызды ырдап берейли анда. Артаңда боздом сайрап, арманду сезимди козгоп сайрап. Болуп келет күндөр, өз жүрчүң алмамак эй, болжоп сайрап. Албакта адашып бүгүн калган, ар шакта алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганмын, ашыгып изеген Gözde önüm basmay, nege mınçay, Жашайсың жаш булбул токтогон, жашоодо жан жок эй боздогон. Жашайын көп эстеп ал күндөрдү, жаштык аң окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санар каймал күндөр четте калып. Қан булбулдай сени жоктой, коюмсуз сүрүндүм эй, эстеп алып. Oh
Geçte ünüm basmay buldum ege bulçay Нурболот жана Амантур, силерге чоң рахмат. Ошол алыстан ушинтип келип, биздин көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулап, ырдап, ырларыңарды арнап бергениңерге чоң рахмат да бир жолу. Рахмат чоң сиздердин чакырганыңыздарга. Ошо бизди колдоп жаткан баардык кой таштын элине жана ошондой эле мектептеги ага эжекелериме терең ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы бизди ушинтип чакырып аткан, интервьюларга жөнөтүп аткан ата-энелерибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ажарың аңарбалып, дидарың азарланып, канып ырырдадым, булбул куш каңайланып, үйнө салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созолуп, бүкүп болуп үн салып, ой, үн салып. Айыбы жок жаралган ажайып көркөмүңө, ашыгып ыр арнадым, асыл кетип өзүңө, өчмөс болуп жанасың, өрт сымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсо дейм, өмүрлөшүм өмүрдө дейм, өмүрдө ой, өмүрдө. Миң сулуунун ичинен бир өзүңдү каалаймын, туткуну болдуң эркем, туш алган бул жагдайдын, бир өзүңдү ойлоймун, бир өзүңдү самаймын, тагдырга башымды ийип тарттым